Касым-Жомарт Токаев Омандын тышкы иштер министри Бадра Али Бусаидини кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы Оман республиканын ишенимдүү өнөктөшү экендигин баса белгилеп, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экендигин билдирди. Маектештер транспорттук, логистикалык, айыл чарба жана маданий гуманитардык тармактарда, ошондой эле санариптештирүү, эки өлкө ортосундагы түз авиа каттамдарды ишке киргизүү жаатында өз ара аракеттешүүнүн келечегин карашты. Мындан тышкары алар аймактык коопсуздук жана көп тараптуу уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Касым-Жомарт Токаев Оман султанына салам жолдоп, Казакстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Oman is a very respected country in Kazakhstan. Оман Казакстанда кадыр баркка Сиздердин өлкө биздин жарандардан, анын ичинде бизнесмендердин жана маданият ишмерлеринин чоң кызыгуусун жаратууда. Ошондуктан кызматташтыгыбызды ар тараптуу жана жемиштүү улантуу үчүн күчтүү импульс беришибиз керек. Make our cooperation more multifaceted and more productive. We follow the development and we admire the range of reforms that you have. Биз Казакстандын өнүгүүсүнө чоң кызыгуу менен көз салып турабыз. Өлкөнүн жана элдин жыргалчылыгына багытталган масштабтуу реформалар бизге терең таасир калтырат. Биз Казакстандын экономикасынын өсүү темпи, анын бул регионундагы маанилүү орду менен өлкөнүн тынчтык жана коопсуздук үчүн жакшы коңшулук байланыштарды чыңдоодо ойногон негизги ролу таң калтырат. Биз адилеттүүлүктү орнотууга жана жалпы тынчтыкты, коопсуздукту жана гүлдөп өнүгүүгө көмөктөшүүгө багытталган тышкы саясатыңызды жогору баалайбыз. Justice and for all, peace and security and prosperity for all.